Саламатсыздарбы. Эмесе Кеушунду программасы. Ички иштер министрлиги кечээ тараткан маалыматка караганда, убактылуу камакта жаткан Фарид Ниязов 5 сентябрдан бери тергөө иштерине катышуудан баш тартып келет. Анын андай баш тартуу кагазына адвокаты Улан Индикеев дагы кол коюп берген. Ниязов Атамбаевдин идеологу болгон, ошондуктан экөө тең бирдей ойлонгонун түшүнсө болот. Ички иштер министрлиги бул билдирүүнү Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссияга жазган Фарид Ниязовдун ачык катын көптөгөн маалымат каражаты кечээ күнү кеңири таратып жибергенден кийин жасаган. Ниязов өз катында Койташтагы окуялар кылдат жана объективдүү каралууга тийиш, бирок айрым пайда болгон суроолорго бийлик тарабынан жооп берилбей жатат деп билдирген. Ниязовдун бул катына бир топ белгилүү саясаттануучу жана журналисттер жооп берген. Мисалга Алишер Мамасалиев, Рыспек Өмүрзаков же Алмаз Баратов. Бирок Ниязовдун кайрылуусун тараткан маалымат каражаттары ага жазылган жоопту таратпайт. Аны да түшүнсө болот. Кыргызстандагы көпчүлүк маалымат каражаты ошол Ниязов тарабынан тарбияланып, катарга тургузулуп, ошонун колунан жемжегендер. Атамбаев будет бороться всеми законными средствами. Атамбаев бардык мыйзамдуу чаралар аркылуу күрөшөт. Айланасында болуп жаткан мыйзамсыздык экени ал шашпай, бирок ишенимдүү далилдейт. Экинчи нерсе, маселе Атамбаевде эмес, маселе жаңы бийлик орноткон мыйзамсыз өзүн билемдик менен көрүшкөн ал азыр жалгыз саясатчы. Жаңы бийлик Жээнбековдуку же Матраимовдуку, аны дагы иликтеш керек. Безраздельного господства нового режима. Режима Жээнбековых или режима Матраимовых, этот вопрос надо еще исследовать. Өздөрүн көз карандысыз журналистпиз дегендер мурда да азыр дагы Ниязовдун ушул сыяктуу билдирүүлөрүн эч күмөн санабай, анын айтканын баарын эч оңдобостон таратып келген. Башка саясатчылар же коомдук ишмерлердин айткан билдиргенин ошол эле маалымат каражаттары имиш деген сыяктуу сөздөр менен коштоп, кээде шылдыңдап да жазат. Бирок Ниязовдун айтканын алар эмгиче эки кылбайт. Да, прикрытые. Ну, камень спросить надо у тех хозяйственных структур, которые занимаются. Таш дейсиңерби? Таштар жөнүндө биздин чарбакерлерден сураш керек. Мага айтканга караганда, курулуш иштери, короонун ичин кооздондуруу уланып жатат. А как долго здесь Эл качан тарайт? находиться? У них же... Элби, чогулгандар мыйзамсыздыкка каршы элдик штаб түзбөдүбү? Мыйзамсыздык канча уланса, эл да ошончого калат. Мен ушундай түшүнөм. Видимо, так. Өз ачык катында Ниязов Койташтагы баш аламандыкты мурдагы президенттин үйүнө күч түзүмдөрү тарабынан жасалган чабуул мыйзамсыз болгонунан ажыратып карабаш керек. Жана дал ошол чабуул баш аламандыктын себептеринин бири болгон. Мындай логиканы улантса, Ниязов менен Атамбаев анын үйүнүн короосунда суунун жээгинде эс алып жатканда кимдир бирөө аларга кол салган дегенге да жетсе болот. Атамбаевди кармоо операциясы чындай эле бир топ калпсыздыктар менен коштолгон жана анын себепкерлери жазаланууга тийиш. Бирок негизгиси Ниязов да, Атамбаев дагы эмгиче эч күнөө сезбегенинде. Алар элден кечирим сураш керек го деп ойлоп да койбойт. Абакта жатып алып бирөө бийликке ультиматум коет, экинчиси болсо ишти кантип иликтеш керек экени тууралуу мамлекеттик комиссияга акыл үйрөтөт. Чындыгында болсо дал ушул эки адам жана алардын жанында жүргөндөр 6 жылдын ичинде ансыз деле тартипти көп тааныбаган мамлекетти эч кандай мыйзам же эреже сакталбаган аймакка айланткан. 6 миллион эл ушулардын айтканын гана аткарып турушу керек болуп калган жана анын натыйжасында килейген бир мамлекет ушул тар чөйрөнүн финансылык алкымын тойгузуу үчүн гана иштеп калган. Жана дал ушул адамдар Кыргызстанга кайрадан трибуна же телевизордон бирди сүйлөп, турмушта такыр башканы жасаган же өздөрү эмне кылса саясий оппоненттерин дал ошондон күнөөлүү адатын кайтарып келген. Дал ушул адамдар шайлоо тизмелерин каалаганындай калчап, парламентке бийликтин айтканын аткарган депутаттарды алып келген. Жана дал ушул адамдар сотторду бийликтин малайына айланткан. Журналисттердин мээсин дагы ушул адамдар айлантып салган. Ошондо саламатта калыңыздар.